түшүнүшүңөр болгон. Ош шаарында өтүп жаткан жаңыланган коомдук консультативдик кеңештердин биринчи отурумуна өлкө аймагындагы бардык кабылдамалардын башчылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш чаранын жүрүшүндө алгач Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин этностор аралык мамилелер башкармалыгынын башчысы Искендер Эшимбеков жаңы иштелип чыккан жоболор тууралуу маалымат берип, мындан ары коомдук кабылдамалардын ишин алып баруусуна мүмкүнчүлүк кеңейгенин белгиледи. Мамилелер боюнча жана социалдык биримдик боюнча коомдук консультативдик кеңеш түзүлүп, анын типтүү жобосу иштеп чыкты. Типтүү жобосунда көп жагынан айырмаланат. Анын милдеттери коомдук консультативдик кеңештин ошо жергиликтүү райондук мамлекеттик администрацияларга, мэрияларга кайсыл жагынан көмөк көрсөтүү боюнча дагы, социалдык жагынан көмөк көрсөтүү боюнча дагы өз милдеттери дагы бекитилген. Коомдук кеңештердин жергиликтүү деңгээлде тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо орду чоң. Ошондуктан аймактарда алар этностор арасында чыр-чатактын алдын алуу максатында түзүлгөн. Эми алардын курамы көбөйүп, тынымсыз иш-аракеттерди жүргүзүүгө шарт түзүлдү. Жоба боюнча көп эрежелер камтылып, тартипке келтирилди. Мына бүгүнкү жыйында да регламент жөнүндө сөз болуп атат. Регламент бекитилсе, коомдук консультативдик кеңештердин иштери мындан ары жакшырат. Биринчи маселе этностор аралык жаңжалдардын алдын алуу. Экинчи социалдык чыңалууларды алдын алуу, чыр-чатактарды алдын алуу болуп эсептелет. Кыргыз мамлекети, мамлекеттин жетекчилери ушуга көңүл бурушуп, азыр жакшы иштерди алып барат. Кудай кааласа, биздин Ош жергесинде мындан кийин дагы тынчтык орнот, элдердин достук ынтымакчылыгы мындан ары өркүндөп өнүгө берет деген ниеттемин. Лейлек районунун коомдук кабылдамасынын жетекчиси Адылбек Акматов бүгүнкү бул отурум бир топ жакшы натыйжаларды берерин айтат. Анткени көп этностуу аймакта ынтымакты бекемдеп, тынчтыкты куруу өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Элибизди, өлкөбүздү ушул көп этностуу этностор менен биргеликте өнүктүрүү. Эгер бир эле кыргыз же болбосо башка өзбек деп отуруп калсак, анда биздин өлкөбүз мындай өнүгүүгө карай толук кандуу жыла албайт. Ошондуктан ар бири мен кыргыздын жаранымын. Бул мамлекет үчүн мен гана салым кошушум керек. Мен аркылуу гана ушул мамлекет өсөт дегендей бир жакшы бир идеология менен ар бир этноско ушундай бир жеткирип, анан аймактарда болобу, шаарларда болобу, кайсы жерлерде болобу, элдердин биримдигини биримдикке чакырып, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн мындай үлүш кошуу деген бир жакшы биздин алдыбызда максат бар. Өлкө боюнча жалпы 23 коомдук кабылдамалар бар. Алардын курамы эми жергиликтүү бийликтин буйругу менен бекитилип иш алып барышат. Максат этностор арасындагы мамилелерди чыңдоо менен чыр-чатактардын алдын алуу боюнча аймактарда иштерди күчөтүү. Аталган иш-чара кыргыз жараны концепциясынын алкагында уюштурулду. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.